Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Урматтуу Мелис Маратович, ушул мурабаха боюнча сиз толук кандуу бир маалымат берип кое аласызбы? Анткени биздин коомчулукта ушу мурабаха боюнча ар кандай ой пикирлер болуп атат. Мурабаха принциптери ислам принциптерине канчалык шайкеш келет? Ошол боюнча бизге маалымат берип коесузбу? Саламатсызбы, депутаттар, саламатсызбы. Отурубуз азыр толук ислам банк бир банк бар Кыргызстанда, анан 5 банкта исламдык терезе бар. Ошо алты банк мурабаханы берип атат. Мелис Маратович, биз баяндоочу справкадан окудук, кайсы банкта канча единый окно ачылып жаткандарын. Бирок ушу мурабаха системасы боюнча айтып берип коесузбу, ислам принциптерине канчалык шайкеш келет? Токтоп коюңчу азыр. Шариат стандартына толук жооп берет, биздин баарын эле иштеп атат. Эл аралык практикасы менен толук иштейт мурабаха. Толук кандуу шайкеш келет ислам принциптерине? Ооба, толук. Анан жанагы бизде көп эле сатуучуларды көрүп калабыз го, соц тармактарда жана машина саткан, телефон саткандарды соц тармактарда өзлөрүнө реклама кылышат, биздин сатылып жаткан товарларды ислам принциптери боюнча сатып жатабыз деп. Ошол ислам принциптери менен канчалык деңгээлде туура шарттар менен сатып жатышат, ошолор шайкеш келеби, алар ким тарабынан көзөмөлдөнөт? Ошол маселени бизге такташ керек. Тиги банк менен сатып алса, ал толук мыйзам боюнча сатылат. Принциптер, исламский принциптер менен сатылат. Жеке бир автосалон жүрсө, анын биз текшере алабыз, улуттук банк катары. Бирок биз карап коелу дагы. Сиздик маалымат болсо сиз бериңиз, биз дагы бир жолу. Бул маалыматтарды эми соц тармактардан көрсөңүз болот. Анткени себеби жана ошо машина саткан, телефон саткандардын баары эле эми банк аркылуу сатат деп айткандан алысмын. Анткени себеби жанагы машина алганы келгенде бизде ислам принциптери менен сатабыз деп эле кол алышып саткан дагы учурлар бар экен. Ошол боюнча анда өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Макул. Рахмат. Жарайт, алабыз. Активдүү катышууга жана мүмкүн оюнду так жакшы көрүүгө чыгармачылык жана изденүү үчүн чагылдырган мааниге аянтча мугалим, насаатчы, тарбиячы деген ойдобуз. Урматтуу катышуучулар, сиздерге ийгилик, жигердүү катышуу жана татыктуу жеңиш каалайм. Иш-чара республикалык деңгээлде болсун. Кыялымдагы Кыргызстан Жалал-Абад жаштар форуму негизинде мына Манас шаарында Акылман Ордо интеллектуалдык оюн өткөрүлүп атат. Бул оюндун негизги максаты ушу жаш адистерди жана жаштар арасында интеллектуалдык жактан билим берүүсүн жана квалификациялык жактан жогорулатууну жана билим деңгээлин өнүктүрүүгө, ошондой эле ушу билим жаатындагы дараметин сыноо иретинде, анан экинчиден дагы ушу жаштар бири бири менен таанышып, пикир алышып, бул мындайча айтканда нетворкинг да. Акылман Ордонун учурда Манас шаар боюнча катышуучулар бул баардык Манас шаарында жайгашкан орто мектептердин жаш мугалимдери жана жогорку класстын окуучулары катышууда. Ушу эки этаптан, биринчиси жаш мугалимдер үчүн, экинчиси окуучулар үчүн. Негизги ушу иш-чаранын алкагында мына 200дөн ашык жаштар катышып, өзүнүн билим деңгээлин сынашат. Анан бул Акылман Ордо интеллектуалдык оюнда акчалай байге каралган, кызыктыруучу белектер менен камсыздалат да. Бүгүн мына ушу Манас шаарында жакшы иш-чара болуп турат. Акылман Ордо муну жаштар кыймылы менен биз Евразия Кыргызстан фонду биргеликте жасап атабыз. Бул жакта темалар бул Кыргызстандын тарыхы, маданияты жана баягы ой жүгүртүүсүн кеңейтүүчү темалар берилген. Анткени бул биз чогултуп алган негизги мугалимдер бул жаш мугалимдер да. Анан жаш мугалимдер өзүлөр билесиздер, азыр балдар менен көп иштешет. Ал балдардын келечегине бул абдан чоң бир орусча айтканда багаж болот. Ошо бүгүн жеңүүчүлөрдү
бүгүн эле аныктап алардын өзүнүн орундары берилет.